Айылдык активисттерге толгон Бел айыл аймагы. Айылда чет өлкөгө барып эмгектенгендердин саны көп болгондуктан өлкөдөгү 6 пилоттук айыл өкмөттүн катарына кирет. 2020 жылдын жай айларынан баштап Роза Отунбаеванын демилгеси менен уюштурулган мигрант айыл өнүгүү түркүгү долбоору иштей баштаган. Андан бери бир нече социалдык көйгөйлөр чечилип, айыл өнүгүү жолуна түшкөн. Долбоор менен бирге иш алып барып, айылдын өнүгүшү үчүн жаштар борборун негиздеген Дурдана Апсатар кызы биздин каарман. Саламатсыздарбы? Менин атым Дурдана. Апсатар кызы Дурдана. Мен учурда ушул Бел айыл аймагына караштуу Борбаш Кайрагач айылындагы Шыктан жаштар борборунда уюштуруу катары иштеп келатам. Дурдана 2012 жылы жолдошу менен миграцияда болуп, кыска убакыттын ичинде өз мекенине кайтып келген. Айылдагы жаштарды билимге тартуу максатында бир нече курстарды уюштурган. Кийинчерээк чет жердеги мигрант эжелердин кеңеши менен айылда Шыктан жаштар борборун негиздеген. Биз дагы эл катары жолдошум менен 2012 жылы Россия жергесине барып эмгектенип келгенбиз. Бирок кыска убакытта эле эмгектенип келип, ал жактан келгенден кийин ушул айылыбыздын өнүгүшүнө бир аз да болсо салымыбызды кошойлу деген максатта ушул айылда эле иштеп келатабыз. Мына мисалы 2019 жылдан баштап ушул Шыктан жаштар борборун миграцияда жүргөн эже агаларыбыздын жардамында өзгөчө ушул Швейцарияда эмгектенип иштеп жүргөн Каримова Бактыгүл эженин жардамында Шыктан жаштар борборунун окуучулар жана жаштар менен биргеликте уюштуруп иштетип келатабыз. Дурдана Апсатар кызы Шыктан жаштар борбору менен алгачкы жумушун айылдагы кары-картаңдарга жардам берүү менен баштаган. Борбордогу ыктыярчы жаштарды чогултуп, жашы улгайган жашоочулардын талай иштерине жардам көрсөткөн. Андан соң 3 айылда китеп марафонун уюштуруп, мектептерде китеп бурчун ачкан. Ар айылдан кызыккан окуучулар көбөйүп, алар үчүн англис тили жана түрк тили курстарын негиздеген. Курстан чогулган каражатты толугу менен борбордун өнүгүшүнө жумшаган. Айылдын өнүгүшү үчүн иштеп жаткан борборго чет жердеги иштеп жүргөн айылдаштар да акчалай жардам көрсөтүшкөн. Анан эң алгач ишибиз башталганда айылда баягы кары-картаң энелер бар экен да, жалгыз бой энелер бар экен. Ошолордун жазгы талаа жумуштарына бир аз ыктыярчылык иретинде барып жардам берип баштадык. Бир-эки күн ошондой проект уюштурдук, барып аларга мындай көмөк көрсөтүп келүү максатында. Айылдын 3 мектебине бир убакта китеп марафонун уюштурдук дагы. Биринчи китеп бурчун ачайлы дедик дагы. Ошону баштап калдык. Дурдана 2020 жылдын октябрь айынан баштап мигрант айыл өнүгүү түркүгү долбоору менен бирге иштей баштаган. Айылдагы социалдык өнүктүрүү программасын иштеп чыгышкан. Анын негизинде бир нече долбоор жазылып, алар ишке ашкан. Окуучуларды жана ата-энелерди колдоо максатында конкурстар, семинар, тренингдер уюштурулган. Долбоордун келиши менен айылдагы айымдар бош убактыларын текке кетирбей, өздөрүн ар тараптан өнүктүрө баштаган. Ал эми окуучулар арасында уюштурулган конкурстар алардын жакшы билим алышына шык берген. Мигрант айыл өнүгүү түркүгү долбоору менен биз октябрь айынан бери иштеп келатабыз. Мигрант айыл өнүгүү түркүгү долбоору бизге эң алгач келгенде эле айылдагы социалдык өнүктүрүү программаны изилдеп чыгайлы деп, анан кийин өз ара мындай жумушчу топ түзүлдү да. Долбоор келер менен айылга аябай жакшы пайдалуу онлайн сабактарды өткөрүп атты да. Мисалы мастер-класстар финансылык сабаттуулук боюнча, анан кыз келиндердин ден соолугу тууралуу, атайын миграцияда эмгектенип, ушул илим жактаган. Андан тышкары бизге сүрөт конкурсун уюштурду да аймагыбызгачы. Анан кийин сүрөт конкурсун уюштурганда жеңүүчүлөрдү онлайн жарыялады да. Мисалы ушул биринчи орун, экинчи орун деп жарыялап атканда биздин айылдан биринчи орунду камсыздаган биздин айылдан болду. Анан ушунчалык энелер көзүнө жаш алып, себеби баягы баланын ийгилиги энени аябай кубандырат экен да. Дурдана Апсатар кызынын ийгилиги айылда эле алгылыктуу жумуштарды жасаса болоорун далилдеди. Шыктан жаштар борборунан сырткары Гүл айыл группасын түзгөн. Ошондой эле Тамшан тобунда негиздеген. Айылда өткөрүлгөн тойлордо айымдардан түзүлгөн топ тойдун башынан аягына чейин кызмат көрсөтөт. Дурдана Апсатар кызынын айылдын өнүгүшүнө чоң салымын кошкон активист, ийгиликтүү айым экендигин чогуу иштегендери жана айылдаштары белгилейт жана андан үлгү алышат. Биз Апсатар кызы Дурдана менен миграцияда бирге болгонбуз. Андан кийин өзүчө көксөгөн немебиз ишке ашып, азыр бул жерде айылда
Мына ушу Дурдананын демилгеси менен шыктан топ ачылып, анын ичинде мен өзүм группа ачып, Тамшан шыктан деген группа ачтым. 15 адам азыр иштейт, 15 аял. Баардык миграция барып келип ушу үйдө иштейм деген, бала чакам алдында болом деген аялдар менен азыр топ түзүп, Тамшан шыктан деп биз шириндиктерди бышырабыз, и еще той кызматтарын кылабыз. Ушул биздин айылыбыздагы эң демилгечи айымдардан болуп, ушул бизде Абсаттар кызы Дурдана деген айымыбыз ушул айыл ичинде мектеп окуучулар менен, деги эле жаштар менен иштешүүдө, ушул айыл аймактагы долбоорлор, семинарлар менен алып барууда мыкты иш алып барган кызыбыз катары тааныйбыз. Дурдана айымдын алдыда жасай турган иштери көп. Долбоор менен бирге экологияга терс таасирин тийгизбеген эко баштыктарды чыгарууну пландаштырууда. Ал менен бирге Тамшан тобунун кызматын шаардагы ресторандарда көрсөтүп, дагы да кеңейтүүнү каалайт. Айылда эс алуу паркы жана жаш балдар ойной турган жайлар жок. Маданият үйүнүн жанына балдар ойной турган бакча жана айылдыктар үчүн эс алуу багын курууну да көздөп жатат. Ишинде ийгилик жаратып жаткан Дурдананын аракети менен жакын арада айылда парктар да курулат. Мисалы, мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору атайын экологияны булгабоо максатында баштыктарды чыгарыптыр да, ал баштыктарга болсо биздин ошол окуучулар тарткан сүрөттөрдү чагылдырышыптыр да. Анан биздин тиги курсунун үйрөтүүчүлөрүнө дагы мындай ой келди да, биз дагы экологияны сактоо максатында ушундай эко баштыктарды чыгаралы деп пландап атабыз. Дагы долбоорлор келе баштаса, биз ушул эле имараттын арт жагын балдар үчүн атайын ойноо аянтчасын курсак деп атабыз. Себеби биздин айылда мындай эс алуучу жай жок да, мындай балдар ойноочу аянтча жок. Ошондой курсак деп ойлоп атабыз да, пландаштырып атабыз. Гүл айыл деген группабыз бар биздин. Ал эң өнүккөн группабыз ошол. Мисалы, тойго барганда бир мындай эч нерсеге кереги жок эле бир материалды алып барбастан гүл алып барып калышты да. Себеби гүл аябай жакшы нерсе, белек болот экен да. Ошол Тамшан шыктан тобубузду буюрса баягы шаардагы ресторандарга алып барып, алардын нарезкаларын көрүп келип, тажрыйбаларын көрүп келип, бул жактан кичине мастер-класстарды окуп келсе деп план коюп атабыз. Дагы толтура идеяларыбыз бар. Элеттеги активист айымдардын алгылыктуу аракеттеринен айыл өнүгүүдө. Дурдана айым күн сайын жаңы долбоорлорду жазуунун аракетинде. Өз айылы үчүн пайдалуу иштерди жасоо менен өлкөнүн өнүгүшүнө да салымын кошуп жатат.